Биринчи баштаганым ошо контролька эле. Биринчи күнүңүздө проблемаңыз эсиңиздеби? Конмана ошибка учимся дегендей. Баягы кур намыстын кереги жок байке. Туура. Усталарга барыш керек, усталар менен аралашыш керек. Ассаламу алейкум. Урматтуу достор, авто сүйүүчүлөр. Бүгүн Автодок берисинде Турдубек байкебизге конокко келгенбиз. Турдубек байкенин мынакей TikTok'то негизи көп контенттерди алып барып жүрөт. Байкебиз автоэлектроника сферасында көптөн бери эмгектенет. Ошо өзүнүн эмгегин видеого тартып, ушул сферага кызыккан балдар үчүн өзү жасап алганга ыңгайлуу кылып, көптөгөн баягы секреттерин ачып дегендей. Мына азыркы күндө иштеп эле жүргөстөн окутуп дагы келет. Мына ушул байкебиз тууралуу бүгүн толук маалымат алып беребиз. Андыктан биринчи ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жакшысызбы? Жакшы. Байке, мындай өзүңүз тууралуу тааныштыра кетсеңиз. Менин атым Турдубек, 42 жашта болом, 43кө чыгам. Нардын тургуну болом. Байке, бул автоэлектрик сферасына иштеп жүргөнүңүзгө канча жыл болду? Автоэлектрик сферасында иштеп жүргөнүмө 13-жыл кетип атат. 13-жыл. 13-жыл. Бул кесипке кандай болуп келип калдыңыз? Эң алгачкы сизди кандай мотивация болуп автоэлектрик болгонго түрткү болду? Кызыкчымын. Техникага кызыкчымын, бирок оңдой алчу эмесмин. Өзүм машинам бузулуп калган, ошону оңдоп алгандан кийин анан ошондой кызыгып кеттим. Мотивация ошондон болду. Өзүңүздүн машинаңызды Өзүм машинамды өзүм оңдоп алдым. Оңдоп алдыңыз. Интернеттен карап эле оңдоп алдым. Эң алгачкы билимдериңиз кандай форматта болгон? Мисалы, кайсыл жерге барып үйрөнүп баштадыңыз профессионалдык деңгээлде? Кандай жол менен башталды? Көбүнчө ошо YouTube'тардан эле көрүп эле, видео материалдар көрүп эле, анан өзүм практика кылдым, өзүм машинамды ачып анан досторумдукунда. Эң алгачкы бир сиз ушул кесипти баштаганда канча сомдук инструмент менен баштагансыз? Эң алгачкы баштаган контролька мультиметр. Анан кийин аралашып баштадым, акырын-акырындан өзү келе берет экен, сразу баарын ала албайсың. Набор инструмент алдым, бирок биринчи баштаганым ошо контролька эле, анан мультиметр эле болчу. Эң алгачкы баягы ишти өзүңүз ачып баштагандан кийинки эң биринчи күнүңүздө проблемаңыз эсиңиздеби? Биринчи мындай айтканда 1 айлыкты элестетеличи. Жаңы баштаганда көп усталар баштайт дагы. Проблема аз экен деп таштап койгондор да болот да. Ошол сыяктуу сиз мынакей көп жылдан бери эмгектенесиз, азыр башка, бирок эң алгачкы баштаганыңызда бир күндө канча табат элеңиз орточо? Эң алгачкы баштаганымда өзүнчө ачып иштегенде бир күндө средний где-то 4000–5000 анда рубль. Эң алгачкы тапчым да. Негизи сиздин оюңуз боюнча бул автоэлектрик кесибинде жакшы эртең менен графикти кармап, кечке жүрүп, жакшы инструменттерди мындай кандай муктаждык болсо баарын алып иштесе, канча сомго чейин акча иштесе болот? Так, жакшы иштеп результаты боло турган болсо, бала чындыгында уста болуп мастер болсо 20 000ден ашып таксам болот бир күндө. Бул примерно бир канча жылдык опыт менен айтып атасыз? Мисалы, канча жылдан ошондой суммага чыкса болот? 7 жылдан ашык. 5 жыл негизи аздык кылат автоэлектрика чындыгында. Демек, башында азыраак болот, акырындап көтөрүлүп барат дагы, канчалык көп жыл иштеген сайын табыш дагы ошончолук көбөйөт да. Жана орусчада айтат го, на ошибках учимся дегендей. Туура эмес бирдемкени кылып аласың, сен уже ошондон опыт алып баштайсың. Анан бул сферада сиздин өзүңүздүн жеке оюңуз кандай? Мисалы, бир илимин алды, баштады кесипте, уже иштеп атат, действующий мастер. Жыл сайын бир жерге барып опыт ашырып келүү кандай, керекпи же ал нерсе кереги жокпу? Сөзсүз керек, ал керек. Даже мен өзүм дагы ошондойго аракеттенем, башка жерге барып опыт алып келгенге. Бир жылда сиздин оюңузча канча убакыт бөлсө туура болот ошондой илимге? Бир жылда 1 айлык, 2 айлык неметсе болот да, аралашып опыт ашырып келгенге. Жок эле дегенде 1 ай экен да? 1 ай. Азыркы күндө мына мисалы сиз автоэлектрикте иштеп баштагансыз дагы канча жылдан кийин сиз компьютерлашка туура келди? То есть суроо мындай, компьютердун автоэлектрикте орду кандай экен? Сиз мисалы канча жыл иштегенден кийин
уже диагностика сизге керек болуп баштады? Мен 6 жылдан кийин мен автоэлектрика деп эле ойлочумун. Автоэлектрика менен автоэлектрик диагноз тоже айырмасы болот. Автоэлектриктер кыла берет, мен ошо 6 жылдан кийин системаны түшүнбөгөндөн кийин компьютерге салышым керек болуп калат экен, анан уже компьютерди үйрөнүш керек болуп калды. Датчиктер күйүп калат, түшүнбөйсүң, анан уже үйрөнүп баштадым. Ошондон компьютердин керек экенин уже ошондон билдим. 6 жылдан кийин. 6 жылдан кийин. Сиз ошол компьютер илимдерин мисалы кандай дейсиз? Бизде азыр Кыргызстанда мисалы окутуп атышат компьютер. Мисалы бизде өзүбүздүн деңгээлибизге жараша, мисалы Кыргызстанда бар да баардык сфераны окутушат. Ооба. Сизден мисалы мен билишим боюнча сиз четте окуп келгенсиз, туура? Эми сиз кандай совет бересиз? Мисалы четте канча акчадан окутуп атышат? Бизде акчаларына караганда анан негизи эле окутуп аткан деңгээлине жараша сиз кандай совет берет элеңиз? Кайсыл жакта окуган ыңгайлуураак? Ошол жөнүндө оюңуз кайсы? Менин оюм эми чет жакка чыгып деле кереги жок го. Биздики Кудайга шүгүр жакшы эле окутуп атышат. Мына сен окутуп атасың да, башкаларды көрүп атам. Мен деле мына баштадым. Ошол эле мастер, ошол эле неме болуп чыгат. Сиз мисалы баягы четте окуп келген адам катары да, азыр кандай дейсиз? Бирдей эле болуп калды дейсизби эки жак? Бирдей эле болуп калды, да? Мен чет жакка даже барып окуганды даже кеңеш деле бербейт элем. Эми ал өзүнөн зависит этет, өзүнүн чөнтөгүнүн бюджетине, каражатына караш. Бирок айырма деле жок. Ал просто чет жакта эле окуп келген болбосо, бияк өзүң жериңде, бияктан өзүң окуп билим алсаң болот. Мен ошентип айтат элем жаштарга. Ушул сферага бирөө жаңы кирип калды дейlik, эми баштап калды. Бел байлап баштады, бирок эч кандай окуй элек. Анан сиздин өзүңүздүн көз карашыңыз боюнча канча убакытта окуп бүтүп, практика кылып, анан кийин уже мындай биринчи прибыльга чыгып кетсе болот? Канча убакыт керек? Эми ар ким ар кандай да, бирок средний эсептегенде жарым жылдан кийин. Жарым жылда жакшы прибыльга чыгып баштайт. Жакшы прибыльга эметип баштайт. Ал эми ал өзүнөн зависит этет. Өзү кандай жакшы алып кетсе, дальше уже иштеп кете берет андан арычы. Ал бирдей эмес да. Ал адамдын өзүнө деле байланыш. Адамдын өзүнөн кээ бирөө бат алып кетет, бат үйрөнүп кетет. Кээ бирөөнү сүйрөш керек болуп калат, дагы көрсөтүп бериш керек болуп калат дегендей. Эми мындай бир иштеп калган бир усталар бар, мисалы 3 жыл, 4 жыл, 5 жылдан бери иштеп жүрөт. Бирок развитие жок да, өнүкпөй атат. Сиз ошондой балдарга кандай кеңеш берет? Мисалы алар эмне кылса, сиз мисалы андай жолдон өтүп кеттиңиз. Ооба. Кандай сунуш бересиз? Алар мисалы баягы азыр аппараттардын баасын угуп алып, рисковать эткиси келбей, болобойбу деп жүргөндөр толтура да. Ооба. Сиз кандай, оюңуз кандай ошолорго? Эмне сунуш бересиз? Мотивация кылыш керек өзүнө. Ал мындай коркот өзү, бирок аракеттенейин дейт, коркот. Ал үчүн усталарга барыш керек, усталар менен аралашыш керек. Сүйлөшүш керек, мындай коркпой эле барып сүйлөшүп, опыт ашырып, кандай кылса болот, эмне болот, ошондо үйрөнөт. Жалгыз өзү менен өзүмө жүрө берсең өспөйт ал бала. То есть, короче, күчтүү усталар менен коллаборация кылыш керек. Партнерың күчтүү болсо, сен да күчтүү болуп чыгасың. Кыскасы чоң усталарга аралашыш керек. Аралашып, алардын опыты менен опыт алмашуу кылып. Туура. Ошондой сунуш кылат элем. Жигиттер ушул нерсени көп айтып жүрөт, мынакей Турдубек Байкебов дагы ошону тастыктап атат. Бул коллаборация, анан бири-бири менен опыт алмаштыруу адамды өтө алдыга жылдырат. Баягы өзүнүн регионунда эле кичинекей гаражында отуруп алып эле мен жасаганды бул жерде эч ким жасай албайт деп отура берген менен Кыргызстанда 7 миллиондон ашык адамдар бар. Анын ичинде өтө өзүнүн ишин так билген мастерлер бар да. Анан кээде байкалбайт. Мисалы азыр мына Турдубек Байке 13 жыл болуптур да. Мага 11 жыл болду. Бирок азыр экөөбүз иштешип турган болсок, экөөбүз эки башка да. Турдубек Байке бир жерден күчтүү болуп чыгат. Менде бир жерде артыкчылык болуп чыгат. Ошол эгерде алмаша турган болсо, экөө тең ошол жактан өсүп кетет да. Ошол себептен туугандар баягы кур намыстын кереги жок Байке. Туура. Бирөөнүн алдына барып эле илимин алып, сыйлашып, ошентип өсүп өнүгүш керек. Азыр мисалы региондон көбү чалат. Мисалы тиги аппарат дейт да мындай. Өзү бир аппарат алып алган ужачы, кандайдыр бир аппарат алып алган, бирок анан шуну айтып кой же туу ачык айтпайт да.
мен баарын билем, мага мынуну эле айтып койчу деп эле бир башкача ушундай курнамыс менен катуу биздегилер ооруйт да усалар. Азыркы күндө мынакей Бишкекте Турдубек байке, биз, Кимсан байке, Султан байке, Медер байке, Мирбек байке дагы толтура мастерлер бар. Ошол мастерлердин өзүнүн мындай жыйналышы бар да. Ошол жерде анан кийин бүт нерселер ошол жерде чечилет. Кимде кандай маселе бар, кандай проблема болуп атат. Ал жерде балким машина оңдош эмес, ким кандай развитие болуп атат. Мына ошондой чоң жыйындар бар. Анан эгерде кимдир ушул мен атап кеткен адамдардын алдына тааныш болсоңор, келип ошол адамдар аркылуу ушул жыйынга келип катышсаңар болот. Мисалы мына жакында чоң жыйналыштар өткөрөбүз. Мындай чоң мастерлер чакырабыз, барып ошол кантип ушул даражага жетти, кантип мына чоң баягы эмне деп коет, кичинекей эле эстодон чоң бир масштабный форматка өтсө болот, кантип бир окутуу процесстерин алып кетсе болот. Баардыгын ушу байкелерибиз өзүнүн башынан өткөндөрүн айтып берип, мына ушундай жыйналыштар жакында башталат. Андыктан туугандар, кимде ким ушул авто сферасында, негизи бул электрик моторист деп бөлүнүп кеткени менен негизи авто бизнес деп коет. Мынакей азыр биз авто бизнестин ичинде жүрүп азбы көппү бир кандайдыр бир маалыматтарга ээ болдук. Мына байкем айтып атат, жакшы эгер 7 жылдан көп стаж топтогон болсо, мындай айтканда 5 жылдан ашкандан кийин жакшы бир акча иштеп баштаса болот деп. Эми азыр айтылышы мындай 20 000 деген менен айына бир жакшылап эсептесек 500 000ден ашып кетет да. Эми албетте бунун ичинде 600 000ден баардыгы эле эмес, бул жакта толтура деген аппараттар алыш керек болот, схемалар сатып алыш керек, программалар сатып алыш керек. Эми расход сөзсүз болот, башка жумуштарда деле бар. Бирок бул жерде өзүнчө бир статусу бар. Кыргызстанда заводдор курулуп атат. Мына ушул процессте азыр ким башында илешип кала турган болсо, кийинки ушул машина заводдор курулгандан кийин башка бир чоң даражаларга көтөрүлгөнгө өтө чоң ийгиликтер бар, мүмкүнчүлүктөр бар. Ошондуктан туугандар, азыртан аракетиңизди кылыңыздар. Ушундай бир чоң мастерлерге, мынакей биз атайын ушул мастерлерди издеп табып Кыргызстандан атайын интервью алып атабыз. Бул байкелерибиздин убактысы жок, атайын убакыт бөлүп сиздерге болгонун болгондой ачык, откровенно айтып берип атат. Ошондуктан туугандар, ушундай адамдар бар экен. Пока сиздер ушул мүмкүнчүлүктөрдү туура пайдаланып, ниет болгон болсо акырына чейин аракет кылып үйрөнүп алыңыздар. Андыктан сизден бир акыркы бир сөз болсун, ушул сферага кызыккандарга кандай бир кеңештерди бересиз? Ушул нерсени баштап кеткенге өзүңүздүн бир акыл насаатыңызды айтып койсоңуз жаштарга кеңешим берем. Эси кызыгып аткан болсоңор, окугула, аракет кылгыла, мотивация кылгыла, максат койгула. Жөндөн эле убакыт коротуп атасыңар, телефон чукула. Ошол моментте силер 1 саат 2 саат күнүгө үйгө келип окугула, көргүлө, видеороликтерди көргүлө. Кандай видеороликтер болсо биз айтып беребиз, ошолордон үйрөнсөңөр болот. Анан иштеп баштайсыңар, окуп бүткөндөн практика кыласыңар. Ошондо баары жакшы болот, ийгиликке жетесиңер. Ошентип биз да жеткенбиз. Менин кеңешим, сунушум жаштарга ошол. Окуш керек, аракет кылыш керек. Андыктан жигиттер баштагыла. Байкебиз айткандай баштагыла, башталган иштин аягы болот. Баарыңарга ийгилик, Алланын рахматы берекеси болсун. Ассаламу алейкум.